Бул жерде Өткір әкенин винасы эмес, бул жерде Өткір әкени алып кетип аткан адам винасы. Өткір әкеде эч кандай айып жок. Мага обидно болгон жерде адам затына ушунча жакшылык кыласың, аркасынан мындай сөздү угасың. Эртең силер ham ушуну угасыңар. Нурбеке мына мен айтты дейсиңер. Ушу Айка чын айткан экен деп ушинтип аркасынан жүрө бергиле, ар нерсе кылып берип. Анан угасыңар силер дагы. Ачуланбай илаба. Адам жаңылат. Каждый адам жаңылбай ойбойт Айка. Эми турмушта Көтүнө май басып калган эшек. Мен адамзатын өзү жакшылык кылбаймын деп чечкенмин давно. Дагы иттик кылып мен өзүм кылдым. Мен кылганым тана кылбай, мен эч нерсе деле кылган жокмун. Просто кичине болсо дагы салымым кошулду го, кичине болсо дагы. Ушуну мага ушундай сөзүн айтып чекетиши керек беле? Айка чындык сүйлө дейт. Сурайт, кечирим сурайт. Нурбек байке, караң, мен түнү 12-1де уктайм да. Мен уже уктайм, күндө эле саат 9-10 уктап калгам мен. Анан мага звонок келет. Кимден? Исманалиден. Не болду? О, Айка жеңем кандай сыяксызбы? Жакшылыкпы? Не болду? Мен ушу жакта элем да, магазинде болчу, мынча которуп туруңчу, же болсо мындай салып туруңчу, менде пул жогу жетпей атат эле. Кызыма бир нерсе алып беришим керек эле, мен кызы үчүн. Хорошо деп которомун. Эркек башы менен аял кишиден пул сураган уялбайбы? Исманалинин өзгөргөнүн бардыгы билет. Көтүнө май басып калганын бардыгы билет. Өткір әкеде айып жок бул жерде. Өткір әкеде эч кандай айып жок. Өткір әке бир таптаза адам. Айка, Исманалинин көзүнө май басканын баспаганын билбейм го, малда аракетин кылып жүрөт да, анан бир өкүңөрдүн бир анча-мынча ушуңардан. Мен Исманалинин көтүн ачсамчы жаман ачам. Дагында ашы мен ача элекмин. Көп менин ериме тийбесин. Сиз ам Өткір әкелер ошо Исманали тарапсыз? Жок, тарап эмес. Сиз эч нерсени билбейсиз. Мени кантип азыракта сөгүп чип кетет, эмнерде элдерден сураң, мени кантип сөгүп чип кетти мени. Кой, хайпың алиге. Как будто күчү кечегимди жатып алыптыр. Мынтип. Как будто мыяктагы адам эмес, ол адам. Эл бар үчүн, бети жок, эл бар үчүн сенин үйүң бүтүп атат. Мен канча болду TikTok'ка кирбейм мен. Если мен TikTok'та нан таап жегенде мен кирет элем, күндө кирет элем. Адамдар жинди, эл силер барсыңар, ой, десе которо бересиңер, Адамда гипноз дегенди түшүнөсүңөрбү силер? Гипноз дегенди кандай нерсе ол? Силерди жакшы сүйлөп, чакырып гипноз ката, акчаңа дат, мен өзүм үйдү салдым дейт силерге да бир күнү. Негизи жакшылык кылганда бир Аллага таянып кылыш керек, достор. Мындай да туугандар общий. Жаман көрбөгүлө, мен Өткүрбекке жолуккам го, мына Айка деле жолуккан. Менин иши ам жок, курсагы тойсо кийими болсо болду. Уксаң Айка, мен акыркы видеомду мен чыгаргам да, Өткүрбек сени аябай жакшы көрөт. Мен 3 күн настроениясын көтөрө албай, 3 күн акыркы күнү 3 күн настроениясын көтөрө албай кеткем да. Мен ачык эле айтайын сага, сен тийбейт деп эле ойлодум. Бирок мен айткам, Өткүрбек, дозум, Айка сага тийбейт. Айка запаста деп, бая көндүрөйүн дедим да, сага аябай жакын болуп алыптыр. Мына ачык эле айтайын сага, мына моякта 700 адам отурат, Халимада канча адам отурат билбейм. Мына Алла карап турат. Ушинтип айткам мен. Айка сага тийбейт дозум десем, 3 күн тарынып мага. 3 күн тарынып, анан аягында өзүм
видео тартып эми отчет берип коеюн деп өзүмө дагы салып коеюн дегем да. Анан салсам ошо үйгө экөөбүз Айка экөөбүз жашайлы деп айтып атат да. Мен кетер күнү дагычы. Анан баягы эми сага аябай үмүт кылып алганда ачык сөз. Халима угабыз азыр. Ачык сөз. Мына мен ушул болду да, мен акыркы кетип атканымда Айканы аябай жакшы, сени аябай жакшы көрөт экен. Койтем тиги кыздар менен деле жолугуп, бул кыздар менен деле жолугуп атпайбы, аны сен конкретно билесиң жашоодочу. Жолукпагандар билбейт, сен билесиң да. Анан сени аябай жакшы көрөт. Азыр сен айтканыңды эмне десең ошону кылат. Өткүрбек, сени аябай жүрөгү менен жакшы көрөт, чындап. Мына ачык сөз, мына Алла карап турат. Мына акыркы күнү кетип атканда ошондой болду да. Сени аябай жакшы көрөт Айка. Сени бөлөк эч кимге тана албайт. Любой менен жолуга берет. Но бирок Өткүрбек сен дегенде жанын берет. Аны сен деле прекрасно билет болушуң керек. Мен билемин. Да, Ошонун бардыгыны баштаган мына о жердеги эме болот. Исманали адам болот. Ошонун бардыгын ушуну алып берем, жеңе кылам деген ошо үмүт берген ошо Исманали болот. Бардыгын пайдаланып алгандан кийин монтип Өткүрбектин жүрөгүн ооруткан вот именно ушу болот. Мени антип мени күнөөгө батырбагыла. Өткүрбекке эмнеге карабай, мен деле адаммын, алдагы адам бир жакшынакай бала, просто мен сени күнөөгө батырган жокмун, просто Өткүрбектин жүрөгүндөгү нерсени айтып атам. Жок, аны билип атам. Ошону үйрөткөн ким? Ошону башында үйрөткөн бу Исманали өзү болот. Мен эмес, аны менден издебегиле күнөөнү. Ошонун бардыгын үйрөткөн ошо Исманали өзү болот. Ушуну алып берем, ушуну жеңе кылам. Туурабы десе, мага эми жардам бериң, пожалуйста деген да, ой, менен туура деп отурганмын. Мендеям бар, андайам бар. Менин просто айыпым ону колдогонум, башка эч кандай айыпым жок менин. Ошону үйрөткөн ошо Исманали болот. Мен бардыгын скриншот кылып, акча сурагандарын, бардыгын чалгандарын менде бардыгы скриншоттор бар. Эмне болгонун, эмне башынан өткөргөнүн Исманали. Менден сен эмнерде эфирде айтып атам мен сага, Исманали, мага эртең кечирим сурап жазбасаң сен, мен башкача сүйлөшөмүн, ойношпогун мен менен. О көчөдө мондай бир-экте канчыктарыңа окшош эмесмин мен. Мен өзүмө жараша авторитетим бар.